Assalamu alaikum. Kızım 1 yaş 4 aylık emçek emet kelinçegim oroza tutsa bolobу. Aябай болот. Анткени 1 yaş 4 aylık деген ол кыйла чоңоюп, тамакка аралашып калды, буламык, ботко жеп калды деген түшүнүк да. Жана башка жылуу тамактарды жеп калыптыр жумшагын. Ороза тутуш керек. Саламатсыздарбы? Менин кызым 10 ай. Эмизем ороза кармасам болобу? Эгерде сиздин өзүңүздүн ден соолугуңузга оорлук келбесе, ошол балаңыздын ден соолугуна оорлук келбесе, курсагы тойса, башка дагы тамак жесе, орозо кармай берсеңиз болот. Эгерде балаңыз башка тамак жебесе, анда шарият уруксат берген, азыр орозого кармабай, баланы эмчектен чыгаргандан кийин орозо кармасаңыз деле, буга деле шариятыбыз уруксат берет. Саламатсызбы? Орозодо адам каза болсо бейишке чыгабы? Рахмат. Эми кыйман келтирип, жакшы иштер менен жүрүп Рамазанда бул дүйнөдөн кайткан болсо, албетте бул жакшы пазилет. Ыйык күндөрдө, ыйык айларда өткөнү бул чоң пазилет болуп эсептелинет. Анан жөн эле орозо айында намаз окубай жүрүп, орозосун кармабай жүрүп, анан орозодо эле жан берсе, бейиш болуп калат деген бул түшүнүк туура эмес түшүнүк. Балам бар 1 жаш 8 айлык, орозо кармасам болобу? 1 жаш 8 айлык болсо демек чоңоюп калыптыр. Сырттан дагы тамак жейт. Орозоңузду кармай берсеңиз болот.